Саламатсыңарбы, балдар? Чунга-чанга, көк асманы, чунга-чанга, күндө жапжаңы. Чунга-чанга, мында жыргайбыз, чунга-чанга, шаттуу ырдайбыз. Укмуш арал, мында келген жыргалта бар, мында келген жыргалта бар, чунга-чанга. Биз бактылуу арал дейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, чунга-чанга. Чунга-чанга, жерсиң табылбас, чунга-чанга, кайгы кабылбас. Чунга-чанга, мында бир келген, чунга-чанга, кетпейт бул жерден. Укмуш арал, мында келген жыргалта бар, мында келген жыргалта бар, чунга-чанга. Биз бактылуу арал дейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, чунга-чанга. Укмуш арал, мында келген жыргалта бар, мында келген жыргалта бар, чунга-чанга. Биз бактылуу арал дейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, чунга-чанга. Азыр кыргыз тил сабагы. Дептериңерди алып чыгып, бүгүнкү числону жазгыла. 4-декабрь класстан иштөө, таза жазууга И тыбышы. Анан бүгүнкү өтө турган темабыз сын аточ. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билебиз, балдар? Сын аточ боюнча маалымат алабыз. Сын аточ сөз түркүмү жөнүндө текст аркылуу таанып, көнүк иштерин жүргүзөбүз. Логикалык ойлорубузду өнүктүрө алабыз, балдар. Анан байкагычтыкка, боорукерликке тарбияланабыз. Сын атош деп эмнени айтабыз, балдар? Заттын, сын сыпатын, өңү түсүн, даамын, жытын, көлөмүн билдирип, кандай деген суроого жооп берген сөздү сын атош дейбиз. Мисалы, жакшы бала, кызыл гүл, таттуу алма, чоң жол. Кандай бала? Жакшы бала. Кандай гүл? Кызыл гүл. Кандай алма? Таттуу алма. Кандай жол? Чоң жол. Силердин кыргыз тил китебиңердин 57 бетин ачсаңар, бөжөңдөгөн бөжөгүм деген тексттин 1 бөлүгү турат, балдар. Кана баарыңар мени менен чогуу карап, чогуу окуйлу. Келгиле, балдар, текстти окуйлу. Жаздын күнү мен адатымча акчаларды чакан баштыкка толтуруп алып почтага жөнөдүм. Дайымкыдай эле көнгөн багыт менен темир жол бойлоп, Маймакты көздөй кетип бараткам. Жаздын көңүлдүү көтөргөн демине маанайым келишип, салкын, таза абада талаа абасынан кере дем алып, кара тору атымды ыгына коюп, ал болсо акырын жүрүшүн жазбай илкип келет. Капысынан эле наристенин ыйлаган үнү кулагыма келе калгандай туюлду. Жаңы төрөлгөн баланын ыңаалагандай бул аянычтуу үн мени селт эттирди. Таң калганыман оозумду ачып, эки жагымды карадым. Учу кыйырсыз ээн талаада жан адам жок болсо, а бул кичинекей бала кайдан келе калды? Элеңдеп кулак төшөп, дыкат кылсам, баланын үнү жыш өскөн жапан чөптүн арасынан чыгып аткандай. Ошол чөптөргө карай кеткен жалгыз аяк жолда бар экен. Дароо аттан секирип түшүп көк чөптү карай жүгүрдүм. Узун камчымды колума алып алгам. Анын менен чөптөрдү эки жака шилеп, өзүмө өткөл жол ачтым. Бардым да ушундай бир үрөй учурган окуянын үстүнө кабылдым. 1-көнүгүнү карагыла баарыңар. Текстеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле дейт. Кана, балдар, кайсы мезгил деп ойлойсуңар, балдар?
жай мезгил экен, балдар? Окуя болгон жер кай жер экен? Талай экен. Каармандар ким экен? Бала, ат, коён, жылан экен, Мына биз бардыгын билип алдык. Экинчи көнүгүүнү карагыла. Текстен сынатош сөздү тапкыла. Аларды уңгу жана мүчөлөргө ажыраткыла дейт. Кана биринчи тексттен кара тору дейт, узун дейт. Ушундай сынатошту билдирген сөздөрдү тапкыла өзүңөр. Ал эми үчүнчү көнүгүүнү карасаңар, коён менен бөжөктү сүрөттөп класстер түзгүлө дейт. Коён дейт. Кичинекей, коён. Коён коркок, коён мээримдүү, коён назик, коён сулуу, Ал эми коёндун баласы эмне, балдар? Бөжөк. Бөжөк болсо коёндун баласы. Аябай коркок, кичинекей, ал дагы сулуу, назик экен, Биз класстер түздүк. Ал эми 4-чү көнүгүүнү карасаңар, табышмактарды тапкыла дейт. Өзүңөр тап, анан сынатоштордун астын чийип койгула, балдар. Бешинчи көнүгүү үйгө тапшырма. Китебиңердин 59 бетиндеги 5-чи көнүгүү үйгө тапшырма. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла, балдар. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла, аны атагыла, сынатош сөздөрдүн астын чийгиле дейт. Өзүңөр текстти окуп чыгып дагы бир жолу, балдар. Мына ошонун ичинен өзүңөр сүрөт тарткыла, анан сүрөткө карата кичинекей аңгеме жазгыла.